Кандай саата жакшыбы? Дээ соолуктар кандай жакшыбы? Жакшы. Биз келип калдык. Майрамыңыз куттуу болсун. Сиз менен биз сыймыктанабыз мына. Тынч жаткан элге күтүүсүз кол салган душмандардан мекенди коргоо үчүн Кошкоро Жаманкулов 17 жашында өз эрки менен фронтко жөнөгөн. 1942-жылы 234 аткычтар полкуна катталып, минометчу катары өзүнүн жоопкердик милдетин аткара баштаган. Тянь-Шанский РКВДга караштуу Жумгал районунун Тунук айылынан жөнөгөн согушка. Согушта Ленинградты коргогон, Белоруссияны коргогон, анан Латвия, Литвияны коргогонда. Душмандарга каршы беттештерде минометчулардын ролу чоң. Алар көз ирмемге да тынбай токтоосуз аткылоого аргасыз болушкан. Ысык суукка карабай ачка 2-3 күнгө чейин тынымсыз кармашкан соң тамак берилгенде аскерлердин тиштери карышып, чайнай албай калган учурлар көп кездешкен. Анан кийин ошо миномет атканда атам айтат, şu колум күйүп калбыр дейт. Эмеге минометко сала берип, октоп сала берип, колум күйүп, ошону билбепирмин деп ушуну айткан, колум алакандары күйүп калган экен да. 1945-жылы Советтер Союзу жеңишти камсыздаганда Кошкоро Жаманкулов Латвияда милдетин аткарып жүргөн. Согушта 5 жолу жарадар болуп, контузия алгандыктан мекенине жөнөтүлгөн. Атамдык ушундай Моореки медалдарды алган. Ушуреки негизи Моореки ордендер күчтүү да. Согушта жасаган эрдиги жана так аткарган кызматы үчүн бир нече жолу орден, медалдар менен сыйланган. Моореки биринчи степени орден, биринчи степени. Муну Моореки биринчи, экинчини согуштан алган да, мына кийин эмеде бияка келгенден кийин алынган. Мекен алдындагы, эл алдындагы жоопкерчилик, эрктүүлүк, кайраттуулук, эр жүрөктүүлүк сапаттары ошол кездеги жаш жоокердин кан таласындагы кырчылдашкан күрөштө аман калуусуна негиз болгон. Согуштан келгенден кийин да мына ушул сапаттары жана өзүнүн темирдей тартиби менен 5 ул 2 кызды чоңойтуп өстүрдү. Бул атам негизи тарбия жагынан катуу эле болду. Ошол жанагы негизи согушта болгон кишилер ушул тарбияга көнүп калат окшойт. Ошол тарбияда кармады да бизди баарыбыз ушундай баарыбызды окутту. Бүт баарыбыз мындай диплом бар да баарыбызда. Бүт ишке эме кылып, ушундай кылып тарбиялап чыгарган. Ушу кишиге чоң рахмат ушу. Учурда 96 жаштын тамагын ичип жаткан ардагер кичүү уулунун колунда. Келин уулу ойдогудай кам көрүп, карыны эч нерседен кем кылбай багып батасын алып жатышат. Атам өзү аябай жаш кезинде кетип атпайбы? Мындай адамдар чанда эле болот болуш керек. Азыр андай балдар мектепте ойноп жүрбөйбү? Мисалы азыр 9-эле класстын баласындай болгон жашта кетип атат атам. Анан 42-жылы кетип, 45-жылы күздө келип атат. Бул мындай кишини Кудай колдогон киши болуш керек. Согуштан бары эле келе берген эмес да. Өзү дагы боорукер, сезимтал киши. Мындай адам менен баарыбыз небере чөбөрөлөр баарыбыз сыймыктанабыз. Согуштун ардагерин бир гана жеңиш күнүндө, же мекенди коргоочулар күнүндө гана эстебестен небере чөбөрөлөрү ар дайым андан кабар алууга ашыгышат. Суусамыр өрөөнүндөгү жалгыз ардагер болгондуктан айыл эли бүт сыйлап, ардактап жана өздөрүнүн баатыры менен сыймыктанып келишет. Мунара Кадырдин кызы, Автандил Бактыбеков, Жайыл району.